Маратта 40 марка бар, жана Асанда 10 марка бар. Марат маркасынын 8-ден 7 бөлүгүн Асанга берди. Экөөндө канчада марка бар? Биринчи Маратта 40 марка бар. Эми Асанда 10 марка бар. Марат маркасынын 8-ден 7 бөлүгүн. Демек, бөлүккө бөлүп, анын 7 бөлүгүн 7 бөлүгүн Асанга берди. Экөөндө канчада марка бар? Демек, Маратта 40 марканы 8 бөлүккө бөлсөк, мында ар бир бөлүгүбүз 5-тен кемдеги келип чыгат. Эми Марат маркасынын 8-ден 7 бөлүгүн Асанга берсе, демек 7 бөлүктү көбөйтсөк 5-ке 35 маркасын Асанга берген болот. Демек, Асанда 10 марка бар болчу. Марат берген 35 марка менен 45 марка. Bundan жообубуз Маратта 5 марка калат. Себеби 40 марканын 35-ин Асанга берди. 40-тан 35-ти алсак 5 жана Асанда 45 марка бар экендиги келип чыкты.